Assalamu alaikum dostlar. Sizler men Erkin Kağarlar kanalı. Biz bugün gündөгүдөй şu жумуштар менен көчөгө чыктык. Бул жакта бүгүн күн салкын, почти суук десек болот. Кыргызстанда 30 градустан ашып атса, бул жакта суук достор. Бияка келгенден бери мен жайды бир ашып кетсе бир 4 күн 5 күн эле жай болду окшойт, по-моему, мен келгенден бери. Бирок кайра эле баягы кечкүстө суук болот го, ошондой эле суук башталды. Бирок айлана жапжашыл, өзүңүздөр көргөндөй ушундай айлана жапжашыл достор. Муну мен эмне айтып өтмөкчүмүн? Өзүбүздүн Кыргызстандан айланса болот. Биздикиндей жер эч жерде жок. Биздикин Кыргызстанды бейиш деп айтсак да болот. Көчөгө чыксаң чиркей талайт бул жакта. Короче, дарысыз чыга албайсың. Дарылар бар атайын, себин алып чыкпасаң, бул жерде чиркейлер талап кетет достор. Короче, мына башталды уже. Чагып, дары деле бир азыраак эле убакыт кармайт, ашып кетсе бир 20 мүнөт, 15 мүнөт. Кайра эле себингенге туура келет достор. Ошондуктан өзүбүздүн жерибизден айлансак болот. Ошондой достор. Кимде кайсыл жакта, ким кайсыл жакта жаз кыла комментарийге. Погода кандай жаз кыла? Мен Россиянын Ямалдамын, Россияда. Бул Ямало-Ненецкий округ, город Муравленко деген шаар. Чакан шаар. Бул шаарда эле жүрсөң боло берет. Транспортко отурбай эле койсоң болот. Болгону кышкызын суукта ана бул жерде автобуска отурушат эле. Атак жайкысын жөө эле аркы башынан бул башына бир канча десем бир 50 мүнөттө өтүп кетсең болот. Ошондой Чакан нефтяниктердин шаары бул. Ошондой достор. Видео жаккан болсо лайктан баскыла.